11 каналында жаңылыктар кызматы, студияда Назика Атамбекова. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача маалымат. Жер титирөө кесепети. Жалал Абад облусунда 1 декабрда болгон зилзаладан улам 20 чакты үй жана социалдык объекттерге жарака кетти. Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы Боршайконго кайрылып, депутаттыкка талапкер Гүлмира Оразалиева боюнча маалыматтар сурады. Орусиянын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча федералдык кызматы Кыргызстанга Украинадан ташылып келе жаткан 20 тонна этти өткөрбөй койду. Алдыда ушул жана башка Кыргызстан жана эл аралык кабарларды сунуштайбыз. Жалал Абад облусунда 1 декабрда болгон зилзаладан улам 20 чакты үй жана социалдык объекттерге жарака кетти. Базаркоргон районунда бала бакча жана оорукананын имарат дубалдары жабыркады. Сузак районунун айылдарында да 2 мектеп жана ондогон үйлөргө да жер титирөө кесепети тийген. Биздин божомол боюнча мындай активдүүлүк азыр ошо жылдын аягына чейин уланышы мүмкүн. Андан тышкары 2016 жылдын январь-февралында дагы 4-5 балга жеткен жер титирөөлөр катталышы мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жеринде материалдык чыгымдарды эсептөөдө. Соңку кезде Кыргызстанда өзгөчө түштүк облустарда жер силкинүү күчөдү. Буга чейин жер титирөө 17 ноябрдан 24 ноябрга чейин болгон. Биздин маалымат боюнча 2016 жыл тынч эле жыл болуш керек. Андай көп каттуу жер титирөөлөр катталбайт. Бирок 2017 жылдан баштап 2020 жылга чейин кайта тектоникалык актив. Келечекте дагы ошо жанакындай мен айткан катуу жер титирөөлөр ошо биринчи ирет бул чоң алай өргөсүндө болушу мүмкүн. Бирок андай жер титирөөлөр дагы келечекте биз ойлоп атабыз Чүй облусунун күнчыгыш жагында жана теги Ысык Көл облусунун райондорунда болушу мүмкүн деп божомолдоп атабыз. Башка жаңылыктардан Ички иштер министрлиги башкы тергөө башкармалыгы Боршайконго кайрылып, депутаттыкка талапкер Гүлмира Оразалиева боюнча маалыматтар сурады. Кыргызстан партиясы менен шайлоого аттанган Оразалиева БШК талапкерлер тизмесинен аны мыйзамсыз алган деп эсептейт. Боршайком Оразалиева өзүнө тийиштүү компанияны башка бирөөгө каттатып койбогону үчүн алынганын айтууда. Оразалиева бул айыптоого макул эмес. Айтымында ал компаниясын 1 сентябрда эле кайрадан каттоодон өткөргөн. Эми чет элдик жаңылыктардан Стамбулдагы Байрампаша районунда болгон жарылууда 1 киши каза таап, 10 кишилер жарадар болушту. Шаарда метролор убактылуу токтоду. Алдын ала маалыматтар боюнча жарылууга электротрансформатор себепчи болгон. Бирок бул техникалык мүчүлүштөн болдубу же бомбабы азырынча белгисиз. Кыргыз тышкы иштер министрлиги Стамбулда болгон жардырууда жабыркагандар арасында кыргызстандыктар барбы же жокпу тактоо иштерин жүрүп жаткандыгын кабарлады. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Орус өкмөтү жаңы жылдан тарта өлкөгө Туркиядан ташууга тыюу салынуучу товарлар тизмесин жарыялады. Тизмеге томат, пияз, түстү капуста, бадыраң, апельсин, мандарин, жүзүм, абрикос, шабдалы, куш эти кирди. Путин Туркияга карата санкциялар тууралуу буйрукка 28 ноябрда кол койгон. Ошондой эле Орусия Туркия менен болгон визасыз каттамды да жойгон. Ал арада Орусиянын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча федералдык кызматы Кыргызстанга Украинадан ташылып келе жаткан 20 тонна этти өткөрбөй койду. Загацбуд Украина өндүрүшүнүн тоңдурулган уй этине карата эт ташуучуларга Украинанын ветеринардык кызматынын сертификаты деле болгон. Бирок көзөмөл бекетинде ташылып келе жаткан эт бажы биримдигинин талаптарына жооп бербестиги айтылып, Украиналык Загацбуд мекемеси аймакта азыктарды ташуу боюнча тизмеде жок экендиги түшүндүрүлгөн. Бул тууралуу Брянск жана Смоленск облустары боюнча Орусиялык ветеринардык кызматынын башкармалык сайтында жазылды. 11 каналынын жаңылыктар кызматы өз ишин улантат. Кийинки бөлүктө. Армения оппозиция митингге чыкты. Конституциялык реформаларга каршы оппозиция күнү-түнү акциясын улантууда. Ташкентте хиджабчан аялдарга аңчылык башталды. Милиция жолукчан аялдарды жолдо токтотууда. Бердымухаметовдун ыры Гиннеске кирди. Бир эле убакытта 4 миллион ашык адам оон созгон ыр рекордтор китебине катталды.
Булар туурасында бир аздан соң Ирактагы өкмөттүк аскерлерди жана күрд жоокерлерин согушчандарга каршы күрөштө колдоо үчүн АКШ оперативдик аскердик топ жөнөтөт. Америкалык аскерлер жоочулардын лидерлерин кармоо, барымталардагы бошотуу жана чалгындоо иштерин жүргүзүшөт. Ушул тапта Иракта 3,5 миңдей АКШ аскер бар. Ал арада Ирактагы шииттер АКШнын кошумча аскерлерине каршы күрөшүн билдиргенге жетишти. КМШ аймагынын турмушунан Ереванда оппозициялык күчтөр конституциялык реформага каршы чыгып, күнү-түнү митинг өткөрүшүүдө. Эркиндик аянтында болуп жаткан митинг катышуучулары менен полиция ортосунда кече кагылыш болду. Бул кагылышта 2 киши кармалып, бирок кайра эле боштондукка чыгарылганы маалым болду. Митинг Жаңы Армения оппозициялык кыймылы тарабынан уюштурулууда. Ташкентте милиция хиджабчан аялдарды токтотуп, коомдук жайларда жоолукчан жүрүүгө болбойт деген документке кол койду. Чиновниктер бул туурасында үстүдөн буйрук түшкөн, жергиликтүү жалпы маалыматтоо каражаттарын айтышкан. Укук коргоочулар Өзбек прокуратурасы социалдык түйүндөргө жоолукчан сүрөтүн койгон студенттерди суракка чакырып жаткандыгын айтышты. Күч органдары бул ислам мамлекетине каршы күрөш алкагындагы кампания деп түшүндүрүп жатат. Түркмөн президенти Бердимухамедов жазганыр Гиннес китебине ырды аткаруудагы адамдардын саны боюнча кирди. Алга жалаң алга сүйүктүү мекеним Түркмөнстан аттуу ырды бир эле убакта 4166 киши ырдаган. Рекорд Гиннес китебине 25 ноябрда киргизилген. Көрүүчүлөр менен кошо ырды президент өзү да коштогон. Жергиликтүү жаңылыктардан Кыргызстандын Улуттук банкынын төрагасы Толкунбек Абдыгулов тойлордо куйма алтын берүү мода болуп баратканын айтты. Абдыгулов 2015 жылдын май айынан бери 57 куйма алтын сатылганын билдирди. Кыргызстанда салмагы 1 граммдан 100 граммга чейинки салмактагы алтындар 2015 жылдын 19 майынан бери сатыкта. Берүүбүздүн соңунда жагымдуу жаңылык. Facebook компаниясынын негиздөөчүсү Марк Цукерберг кызынын төрөлүшүнүн урматына компаниянын 99% акциясын бара-бара атайын кайрымдуулук фондусуна жумшаарын билдирди. Жаш миллиардер мындай билдирүүсүн өзүнүн жеке баракчасында жазды. Маалым болгондой, Цукерберг менен жубайы Присцилла Чанга тийиштүү болгон акциялардын учурдагы баасы $45 миллиард чапчыйт. Цукерберг менен Чандын бул фондду дүйнөдөгү бардык балдардын өнүгүүсүнө бирдей шарт түзүү милдетин аркалайт. Ушуну менен 11 каналынын жаңылыктары жыйынтыкталат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.